Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер. Бул видеону көрүп чыккандан кийин сиздер мектеп курагындагы бала кантип туура тамактануусу керектиги тууралуу билип каласыздар. Бүгүн биз балдардын туура тамактануусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Өспүрүм курак бул өсүү жана өнүгүү эле эмес, ошондой эле мектептеги акыл эс, физикалык, эмоционалдык көп жүктөрдүн мезгили. Ошондуктан баланын организмин толук баалуу тамактануу менен колдоо абдан маанилүү. Мектеп окуучусунун тамактануусу кандай болууга тийиш? Баланын күнүмдүк рациону ар кандай тамак аш азыктарынын 15ке жакын аталышын камтууга тийиш. Бир жуманын ичинде тамактануу рациону ар кандай тамак аш азыктарынын 30дан кем эмес аталыштарын камтууга тийиш. Окуучунун рациону тең салмакталган болууга жана белок, май, углеводдорду 1-1-4 катышында камтууга тийиш. Баланын тамактануу рационунда күн сайын төмөндөгү азыктар болуп турууга тийиш. Эт, каймак май, сүт, нан, акшактар, жаңы жашылча жана жемиштер. Балык, жумуртка, каймак, сыр, быштак жана башка кычкыл сүт азыктары бир жуманын ичинде сөзсүз түрдө 2-3 жолу болууга тийиш. Бала өзүнө 4 жолудан кем эмес тамактанууга тийиш. Тамактануулардын ортосундагы аралык 3,5-4 саатты түзүшү керек. Тамактануунун ушул режимин сактоого аракеттенүү зарыл. Тамак даярдоодо йоддолгон туз пайдалануу керек. Балдар тамак аш менен витаминдерди жетишерлик өлчөмдө алууга тийиш жана минералдарды. Бала күн сайын 1-1,5 литрден кем эмес ичүүчү таза сууга муктаж болот. Эгерде баланын дене салмагы жетишсиз же ашыкча болсо, тамактануу рационун өзгөртүү үчүн дарыгердин кеңеши керек. Кант, туз жана майды көп камтыган азыктарды күнүмдүк рациондон азайтуу зарыл. Ошентип жыйынтыктайбыз. Мектеп окуучусунун туура уюштурулган тамактануусу анын ден соолугун жана туура өнүгүүсүн сактоо үчүн зарыл болгон шарт. Ата-энелер балдардын тамактануусунун кандай уюштурулганы үчүн жооптуу.